Саламатсыңарбы жолдоштор. Бүгүн биз силер кайрадан кыргыз элинин баатырдык Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун варианты негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жазганмын. Мына бул романдар силер көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул 5 томдугум толугу бойдон орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен мектеп окуучулары үчүн Манас эпосун үйрөнүү жеңил болсун үчүн мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн жумуш дептерди түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы учурда мектептердин окуу программасына киргизилген. Азыркы учурда мен бул үчилтиктин 2-чи бөлүгү Семетейдин үстүнөн иштеп жатам. Азыркы учурда мен Семетейдин 1-чи томун жазып, азыр романдын 2-чи томун жазып жатам. Баатырдык эпосубузду мындан ары өнүктүрүү максатында мен өзүм жазган 5 томдуу романды толугу бойдон орус тилине которуп, ал кыргызча жана орусча варианттардын баарын тең ата интернет сайт ачтым, epos-manas.com. Ушул сайтка 2 варианттын коюп койдум. Кимде ким кааласа, ал жерден романды орус жана кыргыз тилдеринде сатып алса болот. Ошондой эле мен ушу силерге көрсөтүп жаткан видеоролигимди азыркы учурда орус тилинде да чыгарып, ал видеороликтерди дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитр менен коштуруп жатамын. Мунун өзү биздин баатырдык эпосубуз жөнүндө жана анын негизинде жазылган менин романым жөнүндө түшүнүктүү, дүйнөнүн элдери кайсы жерде болбосун өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген, түшүнгөн тилде угуп көрө алат дегенди түшүндүрөт. Ушул жөнүндө силер эгерде мүмкүнчүлүк болсо өзүңөрдүн туугандыктарыңарга, тааныш кишилериңерге айтып койсоңор, Манас эпосун, Манас романын жайылтууга аябай чоң көмөк көрсөткөн болот элеңер. Эми болсо мен өзүмдүн романымды жазууну, окууну улантайын. Ниеттин ишке ашырууга бел байлаган камбар ушул мезгилде кош тараптан ызы-чуу, өкүрүк-бакырыкты укту. Чочуп кеткен жоокер андан 50-60 кадам жерден качып бара жаткан күйөнүчтүн караганын көрдү. Анын артынан токто деп кууп келе жаткан жоокерлердин үнүн уккан камбар качып бараткан адамдын душман экенин түшүндү. Жонунан мылтыгын алып, кароолго көзүн салып, караандын башын өлчөп, эр камбар маша бермеди. Мылтыктын огу башка таамай тийип, күйөнүч эки колун жая, жарга жалп этип кулап түшүп, кулак түндө дүңгүрөп, бузулгандай көрүндү үнөө жүзү күңгүрөп. Жашыл түшкөн немедей жаркырады асман көк, жерге түшүп зилзала, жер дүбүртү андан көп. Чакыр чукур чаң болду, кыйын аяк өлдү деп, элдин баары таң болду. Күйөнүч элген жери бар, кара тегин алайда, ушул күндө бир жерде күйөнүч деп күлдү журт, айтып жүргөн кеби бар. Куу аяр ушинтип өлгөнү менен анын аракети текке кетпеди. Ууланган жүзүмдөн аябай жеп алган 513 жоокер аш пышымдай болгонду өздөрүн жаман сезе башташты. Боорум деп боздогон байкуштар ичин басып ийилип, жерден боорун көтөрө албай жатышты.
Özөгüm örttөndü деп öböktöşү ökürüp жүргөндөр мындан көп. Жүзүмдү кайдан жедик деп жегенине өкүнүп, оозунан көбүк агып, акылдан кеткендер да кем эмес. Ушунча көп аскеринин өлүм алдында ятканын көргөн Манастын аябай ачуусу келди. Жүзүң менен куруп кал деп келишиле сөктү Баатыр күйөнүштү. Сенин айыңдан эң мыкты жоокерлерим кырыла турган болду. Бирок мен буга жол бербеймин. Жигиттер уулангандарга дары чөптөрдөн берип, суудан көп ичирдилер. Анын буйругун аткарганга жоокерлер жапа тырмак киришип, 5-6 миң жигит жан казандарга суу куюп, дары чөптөрдү кайната башташты. Дары даяр болгондон кийин алар уулангандарга аны ичире башташты. Жоокерлерге Манас өзү жардам берип жүрдү. Напсин кургур, муну ич деп ачууланган Баатыр кара тору жоокерге кесеге куюлган дарыны сунду. Сен мунун баарын койбой ичкин. Башка жоокерлер да жабырлангандарга дарыларды беришип, маңдайына турушуп, дары ичпеген кайбирөөн өлөсүң деп урушуп жатышты. Өз багында көрүлгөн чаралар үзүрлүү болуп, уулангандардын көпчүлүгү тирүү калып, 4 киши гана дүйнөгө салды. Ууланып өлгөн жоокерлерди эртеси күнү көмгөндөн кийин Кыргызстан менен Шоғыровдун аскерлери кайрадан бет маңдай турушту. Аскерлик салтты бузбастан эки кол согушту баштаар алдында эребөл өткөрүп, кимдин балбаны күчтүү экендигин аныктай турган болушту. Мындай укма жалпы согушка эч кандай таасир тийгизбегени менен жоокерлер үчүн чоң мааниге ээ. Эгерде эребөлдө жоокери жеңсе, алар кубанып, шыктанып согушка киришет. Балбаны жеңилип калса, алардын кыйлагындан өчүп, согушта да тайсалдашы мүмкүн. Себеби бул учурда эребөлдө жеңилүү жаман жашаган катары кабыл алынат. Эребөлгө майдандын ортосуна Тарчалардын аскеринен Чабдар качырак минген Чаталак Каар деген Баатыр чаап чыкты. Жаткан кыргыз эл бакырдал майданда байрам кылган. Ажалың анып жеткениң, азыр мага кел. Бул сөздөргө өткүр чырактын ачуусу келди. Кыйынсынган Тарсанын өнөрү болсо көрөйүн деп ойлонду Баатыр. Өнөрү жок ит болсо өзүн жерге көмөйүн. Арстан сыргак күйлөнүп, ачууланып сүйлөнүп, кызыл атка камчы уруп, качырып душманына жетти. Күтүп турган Чаталак утурлай чаап, аны найза менен урду. Менин күчүмдү билип ал, Костон болуп таажы көзүм. Мындай соккудан эч ким тирүү калган эмес. Сен найзадан өлөсүң, жааттан тебетейдей учуп түшөсүң. Анын тилеги жүзөгө ашпай, урулган найза сыргактын чар айнасынан бир тийип, чарт үзүлүп кетти. Каттуу соккудан теңселе түшкөн Баатыр кайрадан оңдонуп отурду. Айгайлаган оозуң ушулбу деп ызырынын ичинен сыргак. Билген намазыңды окуй бер, сенин ажал күнүң жетти. Сыргак бар күчү менен душмандын оозуна найза менен урду. Анын өлбөгөнүнө, жияктан кулап түшпөгөнүнө таңданып турган Чаталак соккуну кагып жибергенге үлгүрбөй калды. Сыргактын найзасы оозуна келип, шилисинен коркоюп чыкканда, таажык чалкасынан жерге кулап жан берди. Аны өлтүрүп, майданда сыргак байрак булгап чакырып, айгайды салды. Баатырың болсо, бат кел. Баатырдын өлгөнүн көргөн Шорук аябай ыза болду. Мен Чаталакты Баатыр албан десем, ал Бичел Турбаев сөгүндү ичинен кан. Кыргыздар аябай кыжырма тийишти. Кечээ далай аскерлеринди кырган аз келгенсип, эми Эребөлдө эң мыкты жоокеримди өлтүрүштү. Эгерде мындай абал улана берсе, мен атактуу балбандарымсыз каламын. Кыргызстан менен Эребөлдө сынашканды токтотоюн. Бүт аскерлерин согушка салып,
Kırgızстарды жеңип алайын. Эрөөлдү токтотууга буйрук берген Шоорук урушка катышпай, четте турган аскерин кыргыздарга каршы чабуулга жиберди. 30 000 аскер ат койду. Ат койсо да бат койду. Ошол күнкү уруштан ой бойлошуп жан тойду. Минди көрсө шашпаган, көп экен деп качпаган, сундуртса найза тартпаган, сумсайып жолдон кайтпаган, эл сыргак көк казык атын чуратып, алар менен чабыша баштады. Баатыр 2-3 тажикти көбө чапканча 50 000 кыргыз жардамга келишип, душмандын оюн көздөй жапырды, обого чаңын сапырды. Кыргыздардын жеңилбей жатканын көргөн Шоорук өкүрүп жибере жаздады. Бул эмне деген маскарачылык, улуп жиберди Чинанкан. Жөнөткөн 30 000 аскеримди кыргыздар заматта талкалап жиберишти. Кечеги согушка катышпай, кубатын, күчүн жоготпогон бул аскерим 2 күндөн бери чарчаган кыргыздарды оңой жеңип алат деп үмүттөнгөн элем. Бирок андай болбоду. Эми манасы жок кылуу үчүн акыркы аракетинди жумшайын. Шооруккан кыргыздарга каршы кошумча түрдө 100 000 жоокерин чабуулга таштаганда акырып найзага желек жапырып, ак балта Жакып карысы, арттан манас баш болуп, ак калпак кыргыз баарысы ат коюшуп калышты, аралашып эки кол, арманы жок салышты, айбалта кылыч жабышты. Ар түрдүү элдин улугу арманда Шоорук куруду, Сакалат менен Тарсасы келген экен бул колго ыңды менен калчасы. Анын аскерлердин арасында Качыр, Нар, Төбө мингендер аргын болуп, кыргыздарды кысымга алып, артка сүрө баштаган көргөн Манас тынчсыздана түштү. Аба, деди Баатыр жанында турган Бакайга, Шооруктун эң мыкты аскерлери согушка киргенге окшойт. Мен да ошондой ойдомун, жооп берди Бакай. Сен өзүң баштап чабуулга өтпөсөң, аскерлерибиз тажиктерге уруштук бере албай калышы мүмкүн. Туура айтасыз, аба, деп Бакай менен макул болгон Манас кыйгактуу найза, көк түпөк, кылымды бузган 40 баатырына баш болуп, чуу тартып уруш салганда чуңкурларга кан толду. Ошондо Алайдын башы ала бел, аралашкан калың эл, тууга карап турушуп, туу таканда урушуп, колтуктун баары чоюлуп, колдун баары жоюлуп, канаттын баары айрылып, чапандын баары айрылып, этектин баары түгөнүп, эрлер сынып бөлдү. Айрышкан салгылашууда эки колдун эрини кесилип, эмчеги эзилип, тизеси сүзүлүп, тизгини үзүлүп, мылтыктары атылып, мыктылары кызылдай канга батылып, кылычтары чабылды. Кыргыз алаш уулуна кызык бүгүн табылып, найзанын баары чанчылып, ажалдуу өлүп жан чыгып, күрсүнүн баары урулуп, күнү бүткөн жандары денесинен сурулду. Ушундай урушта жоокер үчүн унаанын кандай маанилүү экендиги дагы бир жолу билинди. Себеби салгылашууда аттуулар мурун жетишип, найза сала кетишсе, Качыр мингендер кайгырды, каруусу аттай боло албай, кара жандан айрылды. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.